Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Барыңыздарга салам. Биз Меккеден түз эфирге чыгып атабыз. Каба саат шам намазга сааттар тийле башташты. Бул жакта байы да, кедейи да, бийлиги бар да, бийлиги жогу да, билимдүүсү да, билимсизи да, кыйыны да, алсызы да бирдей экен. Кандай Кудайдын керемети. Кудайдын алдында эч кимден жогору эмес экен да. Мына Кабадан сиздерге эфирге чыгып атабыз, урматтуу достор. Бул жерде ушул Кабада кылынган дуа түздөн түз кабыл болот деп пайгамбарыбыз осуят кылган экен да. Жанагындай ушул жерде жасалган дуа жоопсуз калбастыгын пайгамбарыбыз осуят кылган экен. Ушул жерден анан дуа кылып коелу. Алла таалам учурдагы буга чейинки жана келечектеги кыла турган дуаларыбызды мындай кабыл кылсын, жоопсуз калтырбасын. Кыргызстаныбыз өнүккөн, өскөн, алдыга жылган, ар тарабынан алдыңкы өлкөлөрүнө катарына кошулсун. Ушу баткен элинде сабыр берсин Кудайым, сыноолорду жеңил кылсын, согуш болбосун, душмандарыбыздын ишин ойрон кылсын. Алла таалам Кыргызстаныбызга жакшылык насип кылсын. Анан бизге дуа кылып кой деп суранган биздин мекендештерибизге Алла таалам ушу биз билген, билбеген бардык жакшылыктарын өзүң кабыл кыл. Анан ушул жакта ушул Facebook'тагы досторума Кудай таалам мындай дуаларын кабыл кылсын, баары бактылуу болсун. Ушул жакка ар бири келип зыярат кылып кетүүнү насип кылсын. Ошондой эле биздин мыкты жаштар, камалып кеткен жаштарга дагы Кудай таалам сабыр берсин. Ошолор акталып түрмөдөн чыксын, түрмөгө эч ким камалбасын. Жанагындай жыландын баласын да ыра көрбөйбүз. Кудай таалам эч кимди ал жака түшүрбөсүн. Биздин падышаларга, бийлик башындагы ажообузга адилеттүүлүк берсин Кудайым, сабыр берсин, кечиримдүүлүк берсин. Ошол достор, баарыңарга Буюк Меккеден салам жолдойбуз. Машалла. هذا ربنا يهديك الاول وبارك عليك. İnsanda بقول لك هذا ربنا يهديك الاول. Адамдар аябай көп. Өзгөчө ушул Атай мырзага Кудай таалам сабыр берсин, батыраак чыксын. Ерлан мырза, мыкты жаштар, Орозайым карындашыбыз, жалпы эле ошондой кыздар, балдарыбыз, жаштар камалбасын. Кудай таалам баарына бактылуулук берсин, сабыр берсин. Ошол эч качан бөлүнбөйлүү, ичара чабышпайлы, баарыбыздын сүйүктүү Кыргызстаныбыз бир гана. Биз баарыбыз бир эл, бир улут, бир мамлекетпиз. Кудай таалам бөлбөсүн бизди, бөлүнбөйлү. Манас атабыздагы бөлүнбө кыргыз, бөлүнбө деп кандай сонун осуяттарды калтырган.
Ошондуктан бөлүнгөндө бириктирген Манас атабыздын жолуна түшүшүбүз керек. Ибрахим алейхисаламдын ташы жана бутун изі бар экен бул жерде.